Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormаттуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Негизи адам төрөлгөндө балам бактылуу болсун деп айтат экен. Анан үйлөнгөндө дагы балам бактылуу болсун деп айтат экен. Андан кийин байлыкты, анан башка нерселерди сурай баштайт экен да. Ошонун негизинен билип жатабыз, бактылуулук биринчи байлык экенинчи. Бактылуулукту жараткан Аллах Таала динге, ыйманга койгон экен. Ошол нерсени адам качан көтөргөндө ошонун кадыр баркы көтөрүлөт экен да. Кайсы адамдын ыйманы бийик болсо, анын даражасы көтөрүлөт экен. Кайсы адамдын ыйманы жок болсо, ал даражасы түшкөн алдамчы, калпычы адамга айланат экен да. Ошондуктан Аскар Акаевичтин учурунда мектептерде ыйман сабактары кирип, ушул ыйман темасын көтөрөлү деген максаттар болгон. Ал учурда кол эмгек сабактары да бар болчу, адамды, жаш балдарды эмгекке да үйрөтүшчү да. Бүгүн ошолордун баардыгы мектептерден алынып, жок болуп калды. Пайдасыз нерселер бүгүнкү күнгө чейин уланып келип атат. Мисалы үчүн мектепте адамдар маймылдан жаралган деген теманы бүгүн дагы окутуп келип атат да. Өтө пайдасыз нерселерди окутуп жатат, бирок өтө адамга пайдалуу, келечекке пайдалуу нерселерди окутпай жатат. Ошолорду мектептерде кайрадан киргизсек, аябай жакшы болот эле, анткени жаштар биздин келечегибиз. Жаштайынан ыйманды, адепти, акылакты, эмгекти үйрөтүшүбүз керек да. Анан бүгүнкү күндө акча табуу маселеси дагы ойлоно турган маселе да. Кээ бирлер акча табыш үчүн бир арам, бир туура эмес нерселер болсо дагы жазай берет да. Кээ бирлер аракты чыгарып сатып ошодон байыбыз дейт. Кээ бирлер болсо дагы бир туура эмес бир наркотика менен сатып, же болбосо кээ бирлер дагы башка нерселерди. Биз болсо жараткан пайгамбар аркылуу тартипти көргөздү, кайсы нерсени жазаш керек, кайсы нерсени жазабаш керек. Ошолорду эске алуу менен иштерибизди алып барышыбыз керек да. Бүгүн өлкөбүздө өнүгүү өсүш үчүн эмне приоритетни? Ыймандан кийин эмгек. Эмгек болсо Кыргызстан 90% элеттен тургандан кийин элетти көтөрүш. Элетти көтөрүш үчүн эмне кылабыз десе, анын баардыгы мындайча айтканда айыл чарба министрлигине байланыштуу экен да. Элетте биринчи ошо жер, мөмө жемиштерди өндүрөт, экинчи малдарды өндүрөт. Ушул эки нерседен элет турат экен. Ошол эки нерсе тең айыл чарба министрлигине карайт экен да. Ошондуктан биз айыл чарба министрлигин мындайча айтканда приоритет берип, өтө жогорку деңгээлге чыгарышыбыз керек. Ошол жогорку деңгээлге чыгаргандан кийин элет өнүгөт. Элет өнүккөндөн кийин шаардагы адамдар дагы ошо элеттерден келген адамдар, ошол жактан мындайча айтканда алма өрүк эттери да ошол жактан келип жатат. Мисалы үчүн эң негизги байлык бул суу байлыгы. Суу дегенде мөңгүлөрдү сакташ керек. Мөңгүлөрдү талкалап туруп анын астынан алтын же башка бир нерсе алыш деген бул чыккынчылык болуп эсептелет да. Ошол сууларды туура пайдаланыш. Мен кыдырып келдим мына Чаткалды, Баткенди, Ошту, Таластын бир топ жерлерине. Көптөгөн миңдеген гектар жерлерибиз суу жетпей жатат да. Көптөгөн сууларыбыздын баардыгы эле өзөнгө түшүп эле Казакстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга, Кытайга кетип жатат. Эч бир пайдасы жок, бир тыйын төлөбөйт алар дагычы. Ошондуктан анын чечиш жолдору кандай? Лотоктор бар экен, биздин өзүбүз чыгара турган турбалар бар экен. Ошолорду койсок эле жана миңдеген гектар жерлерге суу чыгат экен. Суу чыккандан кийин эптеп эле бир мөмө жемишти тиге бериш максат эмес, анын сапаттуулугун карашыбыз керек. Эгерде алма тиге турган болсок, дүйнө жүзүндө кайсы алманын сорттору кымбат баалуу жана элдер ошону каалап жатат. Ошол сортторду тигиш керек. Аны үчүн өкмөт ошо элдерге шарт түзүп бериш керек. Элдерге шарт түзүп берип, ошондой көчөттүн сортторун алып келиш керек. Ар бир областка питомниктерди уюштуруш керек. Көчөттөрдү асылдандыруу. Ар кайсы областтын өзүнүн климаттары бар. Ошолорду эсепке алып туруп, мисалы үчүн бир алманын сорту бар, ал 5-10 сом турат.
Дагы бир эле алманын сорту бар, ал 100 сом, 150 сом турат да. Ошондуктан ошол 150 сомдук, 100 сомдук сорту бар алмаларды тигишибиз керек. Ошондой алчаларды тигишибиз керек. Мисалы үчүн Кокон Гляс дегендин бир сорту бар экен. Оптовый 200 сомдон алып кетип, Россияга алып кетип атат. Кыргызстандар аны жебейт экен, ошондуктан кымбат да. Кымбаттыгына байланыштуу алар 200 сомдон оптом Россияга, башка жака алып кетет экен да. Ошондой сортторду тигишибиз керек. Миңдеген гектар жерлерге суу чыгарып турупчу. Андан сырткары малдарды, мисалы үчүн бир уй бар, 5 литр сүт берет. Дагы бир уй бар, 50 литр сүт берет да. 50 литр сүт берет. Ошондуктан санын эле көбөйтө бербештен сапатына көңүл бурушубуз керек. Сапатын көтөрүш үчүн өкмөт ошондой бир көңүл буруп, ошондой бир жагдайлардын баарын түзүп бериш керек. Жылкылар деле азыр жөнөкөй жылкы 50 000 сом турат базарда, жана асыл тукумдуу жылкылар 500 000 сомдон миллион сомго чейин турат да. Андан жакшылары $1 миллионга чейин чыгат. Ошондой асылдуу нерселерди өндүрсөк өтө чоң пайда болот да. Андан сырткары мисалы үчүн азыр ошол аркарларды, кийиктерди, жапайы жаныбарлардын баардыгын сакташыбыз керек. Мисалы үчүн аркарлардын баардыгын, кийиктердин баарын кызыл китепке киргизген, эмне үчүн? Анткени саны азайып кетти депчи. Бүгүн болсо жогорку кеңеште ошону атканга уруксат берип жатат. Ал туура эмес. Алардын баардыгын сакташыбыз керек. 5-10 жыл мораторий бере турган болсок, алардын аябай көбөйүп кетишет. Ошондой эле кекиликтер, кыргоолдор, баардык жапайы жаныбарлардын баардыгын сакташыбыз керек. Биринчи мыйзам менен сакташыбыз керек, экинчи ошол жердеги айылдагы адамдар бар, айыл өкмөтү бар, айылдык кеңештер бар, ошолорго жыйындарды өткөрүп туруп, буларды атпайлы, сактайлы деген, жоопкерчиликтүү карайлы деген бир акцияларды өткөрүп, адамдарга түшүндүү иштерин жүргүзүп, 2-3 жыл, 5 жылга чейин атпай которгон болсок, алар аябай көбөйүшөт. Ошондой жапайы жаныбарлардын баары көбөйгөнүн себебинен туризмди өнүктүрсөк болот да. Азыр болсо тоолорубуздан өтүш үчүн Аравиядан, Европадан, Америка, башка жактан байлар келип $10 000 ошо басып өтүш үчүн төлөп жатат да. Эгерде аларга ушундай бир аюуларды, кийик, аркарларды, кыргоолдорду, кекиликтерди көргөзөм дей турган болсоң, анын ставкасы жок дегенде 3 эсеге көтөрүлөт да. 3 эсеге көтөрүлөт. Өзүбүзгө дагы канча пайда. Ошол тоолорго чыккан болсок, жапайы жаныбарлардын түрлөрүн көрө турган болсок. Аны эми биз эми ачкадан өлүп аткан жокпуз, ошону атып, анан кийин ошону жебесек болбойт деп. Биз ошону наоборот камкордук. Эгерде аларга кышында деген каар көп жаап, ачка боло турган болсо, жем чөптөрдү чачып, аларды мындайдан сакташыбыз керек да. Сакташыбыз керек. Андан сырткары ошол эле тоолорубуздан өтө жакшы өсүмдүктөр бар. Ошол өсүмдүктөрдөн народный медицина деп коет. Традиционный медицинага альтернатива уюштуруп, ар бир областтардан бир борборлорду ачып, ошол чөп-чарларды тоодон, талаадан чогултуп келтирип, мындай дары-дармектерди жасаш керек да. Традиционный медицинада болсо таблетка, ал таблетка химиядан жасалат. Эгер бир жерин бир аз аяктырган болсо, иммунитетке өтө залаказын тийгизет да. Адамдын иммунитети талкалангандан кийин баардык оорулар жеңил-желпи келе баштайт, анын жалпы ден соолугу өтө начарлайт. Ошонун себебинен оорулар көбөйөт. Анан кийин табылган акчанын 50%, кээ бирлердики 70-80%-на чейин ошол дары-дармектерге кетип жатат да. Наоборот, эгерде ошол тоолордон, талаалардан чогулткан чөптөр менен дары жасап туруп адамдарга сунуштай турган болсок, ал оорусун дагы дарылайт, анан ден соолугуна да пайда да. Иммунитетин дагы көтөрөт. Эгер ошондойлорду уюштура турган болсок, анда мына Кореядан, Европадан байлар келип туруп кымбат баада ошондойлорду алганга даярларын айтып жатат да, даяр экенин айтып жатат. Бул деген аябай бир жакшы болот эле, анткени эмнеге дегенде биздин Кыргызстандагыдай башка жерде өсүмдүк дагы жок, мындай бир тоолор дагы жок, мындай жаратылыш дагы жок да. Биз ушул жаратылыштарды көздүн карегиндей сактап,
туура колдоно турган болсок, биздин мына келечегибиз ушул жакта жатат. Анан ошондой тоолорубузду талкалап, бир жез алат элем, бир темир алат элем же бир алтын алат элем деген бул келечекке туура эмес көз караш болуп калат. Анткени ал жерди талкалагандан кийин ал жерди ордуна келтириш мүмкүн эмес болуп калат да. Мүмкүн эмес болуп калат. Ошондуктан биз болсо келечекти эске алып туруп, келечекте эмне пайда болот, ошолорду приоритетный кылып алып туруп анан кийин ошонун негизинде саясат алып барышыбыз керек. Кайсы нерсе келечекте пайда берет, кайсы нерсе келечекте бир туңгуйук алып барат да. Мен ойлойт элем ушул тоолорду казып туруп алтын алабыз, тоолорду казып туруп жез алабыз, дагы башка нерселерди тоолорду казып таштайбыз деген бул бүгүн пайда, эртең түбөлүккө бир зыян нерсе да, келечекти кырка турган нерсе. Наоборот, ошол туризмди өнүктүрүш үчүн тоолордон биз жапайы жаныбарларды көргөзөбүз. Тоолордон биз болсо ошондой жанагындай өсүмдүктөрдү чогултуп алып туруп медицинага колдонобуз дей турган болсок, бул болсо түгөнбөгөн байлык. Жана жыл өткөн сайын бул кымбаттап кете берет, жыл өткөн сайын бул пайдасы көбөйүп кете берет да, көбөйүп кете берет. Ошондой эле сууларыбызды пайдаланышыбыз керек. Сууларга жанагы гэстерди куруп туруп, кичинекей гэстерди, чоң гэстерди дагы курушубуз керек. Кичинекей гэстерди азыр ар бир эле жаран, ар бир эле бир колунда бар кичинекей бир бизнесмендер алар курганга кудуреттери жетет. Чоң гэстерди болсо мамлекет куруп туруп, анын эгерде электр энергия көп болсо жакынкы мамлекеттерге экспорттоп сатсак болот. Андан сырткары эгерде электр энергия стабильный жана баасы арзан боло турган болсо, баардык инвесторлор келет. Анткени ар бир инвестордун максаты товардын арзандыгы болуп калса, конкурентоспособный деп коет да. Товар арзан болуш үчүн анын электр энергиясы арзан болсо, анын товардын баасы арзанга түшөт да. Ошон үчүн бардыгы карайт. Биринчиден ошол жумушчу күчү арзанбы, анан кийин электр энергиясы арзанбы, анан ошол жерде мамлекет баягы иштеп аткан ишкерлерге асылбайбы, тийишпейби. Ушул үч маселе чечиле турган болсо, любой эле инвестор келет. Инвестор келип туруп өзүнүн продукциясын чыгарып туруп, аны конкурентоспособный кылып туруп, ошол мамлекетке жана башка бир мамлекеттерге товарларын сатат да. Ошон үчүн ал эң негизги нерсе электр энергия. Жана биз болсо, мына жеңил машинаны, жана грузовой машиналардын бардыгын, автобустардын бардыгын электр энергия менен жүрө турган альтернативага өтүшүбүз керек да. Азыр дүйнөнүн бардыгы ошол жакка өтүп бара жатат, а бизге болсо ал деген өтө пайдалуу болот. Анткени электр энергия бизге чыгат, биздин өзүбүздө чыгат, жана арзан чыгат. Башка мамлекетте эле электр энергия кымбат. Ошондуктан жөнөкөй бензин менен жүрө турган машинага караганда электро менен жүрө турган машина 10дон 100 эсеге чейин пайда берет экен да. Жала электр энергиясы дагы биздин мамлекетке калат. Эгерде бензин менен жүрө турган бардыгы сыртка кетет экен да. Бензиниз Европа, ошол тиги Россиядан алып атабыз, Казакстандан алып атабыз, өтө көп акчалар ошол жакка чыгып кетип атат да. Эгерде электр энергия менен жүрө турган машиналар болгон болсо, бардыгы биринчи ошол ээлерине жакшы болот, арзан. Экинчи, ал электр энергияны мамлекет сатат. Анткени өзүбүз чыгарабыз да. Ошондуктан ушундай бир келечекте пайда бере турган нерселерди басым жасап, приоритет берип туруп, ошолорду саясатты ишке алып барышыбыз керек. Андан кийин сууларды дагы колдонушубуз керек. Мисалы үчүн биздин базарларыбызга балыктар Казакстандан, башка жактан келип жатат да. Жөнөкөй эле бир сазан, жөнөкөй бир карп балыктар. Балыктын кымбаты форель экен, кымбат. Ошол сазандарга караганда 2-3 эсе кымбат экен. Ошол ал балыктар болсо таза суу, тоолуу таза сууга өсөт экен да. Ошондой таза тоолуу суулар бизде бар экен. Ошолорду колдоно турган болсок, биринчи элибизге жакшы балыктар сунушталат, жана ошол казактын рыноктарын, орустун базарларын бардыгын өзүбүздүн форельдер менен толтурсак болот. Ошо толтурсак болот. Мына сууларды, балык чарбаларын өнүктүрүш керек. Мал чарбасын жана асылдуулугун көтөрүш керек. Тоодогу жанагы өсүмдүктөрдү чогултуп туруп, медицинаны
народный медицинага өткөрүшүбүз керек. Жана ошондой эле сууларыбызды туура пайдаланып туруп, жанагы бүткүл суу жетпеген ар бир областтарга сууларды чыгарып туруп, дүйнөлүк базарда өтө баягы суралып аткан алма, өрүк, жемиштердин баардыгын тигип туруп, анан кийин экспортко чыгарышыбыз керек. Аларды чыгарыш үчүн баардык могу биздин элчиликтерди иштетишибиз керек. Элчиликтердин максаты Кыргызстанда өнүктүрүлгөн товарларды кантип ошол мамлекетке сата алам деген мындайча айтканда проблемасы болуш керек. Эгер андай кыла албаса, ал жумуштан кетиш керек. Анын ордуна башка бир жаштар келиш керек.